Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн сабакка бардыгыбыз даярбызбы? Азаматсыңар балдар. Анда сабакка даяр болсук, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Аман Саспаевдин өмүр баяны жана анын татымтуз аңгемеси. Ал эми сабагыбыздын тиби жаңы билимди өздөштүрүү, сабагыбыздын усулу акыл эске чабуул сабагы. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын максаты Аман Саспаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу түшүнүк берүү. Бул психологиялык аңгемеден эли жеринен ажыраган адамдын трагедиясын, карапайым карыянын мекен, эл жөнүндөгү бийик, таза сезимдерин түшүндүрүү. Келгинбай карыянын мүнөзүн талдоо, патриот, акылман, боорукер болууга тарбиялоо. Белгилүү жазуучу Аман Саспаев Ысык Көл облусунун Түп районунда караштуу Кең Суу айылында 1929 — 15 октябрда жарык дүйнөгө келген. Жазуучунун чыгармачылык ишмердиги 1947 жылдары башталып, ырлары казак тилинде, прозалык чыгармалары уйгур тилинде мезгилдүү басылмаларда жарыяланып турган. 1966 жылы туңгуч аңгемелер жыйнагы Гүлкайыр деген ат менен Кыргызстан басмасынан жарык көргөн. Аман Саспаев 1967 жылдан тарта СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Жазуучунун айрым аңгемелери орус, француз, кытай, латыш, татар, башкыр, казак, уйгур, каракалпак тилдерине которулган. Ал чыгармаларын уйгур, казак тилдеринде эркин жазган. Автор узак жылдар бою Кытай тилин изилдеп жүрүп, 55 000 сөздү камтыган 91 басма табак көлөмдөгү кытайча-кыргызча сөздүк түзүп, 2003 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгына карата жарыкка чыгарган. Аман Саспаев Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланып, 1994 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятка эмгек сиңирген ишмери деген ардактуу наам берилген. Белгилүү аңгемелер Сарала ит, Татымтуз аттуу чыгармалардын автору Аман Саспаев 86 жаш курагында бул дүйнө менен кош айтышкан. Мына балдар, биз ошентип жазуучу Аман Саспаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө аз да болсо маалымат алдык. Силерге үйгө тапшырма Аман Саспаевдин Татымтуз аңгемесин окуп айтып бересиңер, Келгинбай карыяга мүнөздөмө жазып, Мекенимдин татымтузунун сыры деген темада чакан эссе жазасыңар. Андан тышкары балдар, силер Google'га кирип, төмөнкү адрести терсеңер, Аман Саспаевдин Татымтуз аңгемеси чыгат. Ошол жерден окусаңар болот. Эгерде ал жактан жок окуй албайбыз десеңер, дагы адрес бердим, YouTube'га кирип, төмөндөгү адрести терсеңер, Укма китеп чыгат. Ал жактан дагы Татымтуз аңгемесин угуп, түшүнүп алсаңар болот. Урматтуу окуучулар, Аман Саспаевдин Татымтуз аңгемесин сөзсүз түрдө окугула. Көңүл бөлгөнүңөргө чоң рахмат. Эмки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.